Смаилов. Водительское удостоверение свидетельство о регистрации от транспортного средства можно быть? Самолет зачем? Я. Зачем? Бах, что болот Андрей. Бақ сұрайды, на что? Мастарды жана башкаларды аныктоо үчүн Мас экенибизди аныктай бересиз анда келиңиз? кантип аныктай бересизби? Билбейм, сиздерде бар да прибор. Ооба. Сиздин сүйлөшкөнүңүздөн билебиз, айдагандан билебиз. Туурабы? Билдиңизби? Документтер барбы? Машина документтери, айдоочу көлүктөр Бар. көрсөтүп коесузбу? Мас эмеспиз да бирок. Ошону көрсөтүп коесуз, ошого карап тургандан сизге кайрылабыз да. Ага чейин кайрыла бериңиз андан кийин. Эгер мас болсоң протокол түзөбүз, же мыйзам бузсаң протокол түзөбүз. Машина берейин документтерди. Ал документте жазылбайт да мас же мас эмес деп турабы? Жок, сиздин аты жөнүңүздү тасташ керек да, туурабы? Эмнеге? Кайрылганды сизге. Жок, кайрыла беребиз мындай эле Эртай атым. Эртай? Ошо документти көрсөтсөңүз кайрыласыз да, туурабы? Документти көргөзбөгөнгө чейин эле кайрыла бериңиз да анан кайрыласыз да. Эртай мырза, сиздин документиңизди көрүп туруп, анан машина сизге таандыкпы, машина сиздин документиңиз барбы, жокпу, ошону карап тургандан кийин кайрылат да. Айтып атпаймынбы бар деп документим. Ошону көрсөтүп коюңуз. Хорошо, ошо документти көрсөтүп коюңуз. Макул. Жок, эмнеге көргөзүш майниси? Майнис сизге дагы бир жолу түшүндүрүп кетейинби? Биз токтоткондон кийин сиздин машинаңыздын документин карап туруп, штраф барбы, жокпу аны текшеребиз, бул бир, туурабы? Жок, машинанын эмес, номер менен штраф өткөн болсо, номер менен текшересиз, номер менен. Документин бербейсизби ошо? Жок, номерди текшериңиз. Өзүңүздө барбы? Бар, конечно. Ошону көрсөтүп коесуз. Сиз неме номерден текшересиз? Макулбу? Кандай? Штрафты номер менен текшерип койсоңуз болот, гос номер менен. Зачем бизге документтин өзүн? Сизде жокпу документ ошондо? Бар. Көрсөтүп коесузбу? Эмнеге? Сиз ошондо законный требования сотрудника милиции баш ийбей жатасыз, э? Ишени өзүңүз билиңиз эми, баш ийип атамбы же баш ийбейм. Просто могу причина остановка мага не обоснованно болот ошон үчүн. Баш ийбей жатпайсызбы? Сиз токтоткондон кийин мен сиздин документиңизди көрсөтүңүз деп атам, туурабы? Сиз көрсөтпөй жатасыз. Мен деле айдоочулук жатпаймынбы? көрүүңүздү, жана машина каттоо көрүүңүздү көрсөтүңүз деп атам. А сиз Жок, көрсөтпөй. эмнеге көргөзөйүн? Штраф текшергенге деп атасыз. Гос номерин текшериңиз. Мас деп атасыз, энес. Алып келиңиз приборуңузду. Же болсо, билем башкача текшересизби? Жөндөн жөн эле документти бере бербейм да турабы? Прапорщик Борис Исмаилов, окудуңузбу? Эми Сиздин документтериңизди көрсөтүңүз. ошо эмнеге штраф текшергенгеби? Штраф текшергенге жана документтерди аныктоо үчүн сизде барбы, жокпу? Документ бар деп атпаймынбы? Ошону көрсөтүңүз. Эгер жок болсо да протокол түзүңүз. Сиз уже баш ийбей жатасыз. Жок болсо протокол түзүңүз. Документы на рейд Көрсөтүп коюңуз. Жок, мен сизди айтып атпаймынбы, НС деп атасыз, туурабы? Бахус НСке иштеп атасыңарбы? Эми текшериңиз, мен масмы же мас эмесми аныктабайсызбы? Штраф деп атасыз, мына гос номер турбайбы? Жок, сиздин айдоочулук көрүүңүз да жокпу ошондо? Бар, бүт документим баары бар. Просто основания болсо мен сизге көргөзүп берейин. Эгер документте мен масмы, мас эмесмин жазылып турабы? Токтоткондон кийин Эртай мырза, эми мен сизге түшүндүрүп берейин. Жанагы документи жок, документи барларды ошо токтоткондон кийин аныктайбы? Сиздинче кандай? Андай эмеспи? Жок, силер стационарный постпу бул жак. Жок, стационарный пост болбосо дагы анда машинаны азыр угон кылган болсо, стационарный пост эмес деп туруп биз кетип калсак болобу ошондо? Жок, эгер угон болсо, жок, ошондо болобу же болбойбу? Жок, сиз мисалы мен каяктан билем сиз бакыс болуп атканын? Бакыс болуп атканын? Мен сизге түшүндүрүп кетпедимби? Жок, каяктан билем аны бакыс болуп атканын? 102 чалып кетсеңиз болот. Сиз деле тиги Гринске чалып билебиңизби? Эртайдын водительский барбы жокпу? Тиги эмеге чалып сурабыңыз, машина гос номери туурабы, туура эмеспи? Туурабы? Сиз деле чалып биле алсаңыз болот да. Гринскеби? Азыр ушул момент, э? Азырбы, азыр эмеспи? Качан өзүңүз билесиз. Азыр кандай момент болуп турат, билесизби? Эмеңиз бар да, тиги планшетиңиз бар, ошол жерден текшериңиз. Бар экен, жок экенби? Сиз көрсөтө албайсыз. Ошондо законго баш ийбей жатасыз. Жок, сиз мага эмнени көрсөттүңүз? Мен сизге удостоверение көрсөттүм, туурабы? Мен аны сизден сурап атамын мен дагы бир жолу. Документиңизди, айдоочулук көрүүңүз жана машина каттоо көрүүңүздү көрсөтүп коюңуз деп. Мага основания берсеңиз мен сизге көрсөтөмбү же жөн эле көрсөтө беремби? Токтоткондон кийин. Жок, мисалы үчүн сиз водительдик эмеңизди билесиз да, туурабы? Билем, ооба. Билем. Пусть ответственно вызывай. Конфликтная ситуация. Жок, келиңиз, эгер айдоочуну токтоткондон кийин айдоочу Ассаламу алейкум. Нештатниктерге дагы көрсөтүш керек, туурабы? Эми сиз мага менин сөзүмө ишенбей жатпайсызбы, туурабы? Мен жок, суроо. Мага менин сөзүмө ишенип атасызбы, ишенбей элесизби? Документим бар. Мен сиздин сөзүңүзгө эмнеге ишенишим керек экен? Эмне сөзүңүзгө? Мен сизге сотрудник көрсөттүмбү? Жок, ой туруңуз, сиз туруп туруңуз. Жок, көрсөттүмбү?
Мен сураганда эмесмин удостоверениеңизди, мына ишенип атам мен да. представитель ошо көрсөттүм да туурабы. Эми ал удостоверение эми калпчын экен, ошого дагы ишенбей жатасыз. Жок, мен удостоверение сураганда эмесмин. Хорошо, Эртай мырза. Азыр барабыз, роодо барабыз. Ошол жерден аныктайбыз. Тастап мен удостоверением чынбы же чын эмеспи? Бул бир. Жок, удостоверениеңизде сөз болгон жок. Законго баш ийбей жатасыз. Бул боюнча мен протокол түзүп берем. Хорошо, давайте ответственный чакырыңыз, конфликтный ситуация болуп атат. Мен сиз менен сүйлөшпөй, ответственный чакырыңыз азыр. Баш ийбей жатасыз. Сиз дагы баш ийбей жатасыз. Эмнеге? Сизге баш ийбей жатамбы? Мен сиз экөөбүздүн азыр бирдей эле да. Менин айткан сөзүмө сиз ишенбей жатасыз. Сиздин айткан сөзүңө мен ишенбей жатам. Ошон үчүн келиңиз. Ответственный отуркосунда ким бүгүн? Чакырыңыз. Жок, сиз ошондо закон боюнча баш ийбей жатасыз, сиз. Туурабы? Жок. Эртай мырза. Сиз закон менен иштебей жатпайсызбы? Эмнеге? Эми ошого мен сиздин айтканыңызга мен ишенбейм. Неге ишенбей элем? Мен айтканыма сиз ишенбейсиз, туурабы? Ответственный отуркос чакырыңыз, келиңиз, инспектор. Бул эмне? Кылат. Вакыт боюнча. Ошентпейсиз мына. Мен сизге ошону түшүндүрүп атпайм, көрдүңүзбү? Буяктан коллегаңыз давно түшүндү, 5 мүнөттөн кийин көрөт. Ошо бакус экенин сиз мага деген көргөзүшүңүз керек да, мындайчы. Эгер ишенбей жатсам мына, мен сиз менин айткан сөзүмө жок, азыр көргөзөсүз, бирок буга чейин 5 мүнөт эмне кылып турдуңуз? Ошондо эле көргөзүш керек болчу дагы, силер дагычы. Мен айткан сөзүмө сиз ишенбей атасыз. Сиз айткан сөзүңө мен ишенбей атам. Ошон үчүн моуну көргөзүш керек. Кара. Ошондо проблема жок болот. Силерге эмнеге могу приказ берди? Эмнеге мыйзам түрүндө мону эмнеге эле баарын стационар постто эмес, любой жерин тозго деп бербейди, туурабы, тогуз жаныбарга чейин. Ошону көргөзүш керек да. Көрүңүз эми. Азыр ошо 9-га чейин. Так, эми экинчи суроо. Бул жака турганыңа уруксат барбы сизде? Ооба. Ошондо көрөсүз коесуздарбы? Аны көрсөтө албайсыз. Эмненин негизинде көрсөтө албайсыз? Инструкция негизинде көрсөтө албайсыз. Ошо кайсы пункт, кайсы статья? 589 инструкция. Ал жакта эмне жазылган? Ал жерге только текшерүүчүлөр гана келгенде көрсөткөнгө укуктуубуз дислокацияны. Макул. Ал инструкцияңыз боюнча мен эми силерге аны сиз жазган жоксуз да, бирок ошол жазган адамдарга мен каршылыгым бар да. Мисалы үчүн силер келдиңиз как инспектор катарычы, өзүңүз удостоверение көргөздүңүз. Сиз аныктадык инспектор экениңизди. Рейдтин негизинде, приказдын негизинде бизди токтотконго, текшергенге укуңар бар экен. Бирок ушул жерде турганга укуңар барбы, жокпу деген вопрос да. Анткени кээ бир инспекторлор болот. Мындай кылсаңыз. Жок. Азыр айтып бүтөйүн да до концачы. Кээ бир инспекторлор болот, эми недобросовестный да. Өздөрү мисалы үчүн каалаган убакытта, каалаган жерде да тургандар бар да. Ошон үчүн андай болбошу үчүн только руководство текшерсин деп атпайбы, бирок руководство в этом может быть не заинтересован да. Может быть заинтересован. Эми ал жагында билбейм, айта албайм. Бирок ошону айтып коеюн да. Айдоочуларга дагы ошону илгеркидей эле мурункудай. Бул качан 2019га чейинби? 19га чейин айдоочулар текшерсе болчу эле, бирок ошол нерсени азыр жаап коюшту да. Чтобы айдоочулар текшербегенге, эмне үчүн? Анткени материал дело производствого кирет да, ал делечи, туурабы? Ошонун баарын кереги, ошол нерсени кайрап келиш керек да, менин оюмчачы. Ал деле туура. Исходящий номер ал секретный болгондугуна байланыштуу. Ошон үчүн көрсөтпөгүлө. Жа эмнеге секретный ал? Эмнеси секретный? Ал деген жазган эмеспиз да. мисалы үчүн Эртай мырза, мындай рейдтер болуп калат да, жанагы террористтер качканда, дагы башка эмелер качканда ал рейдтин баарын көрсөтө берсеңиз, ал террористке уже жетет дагы, ал уже буякта турат, тиякта турат, моундай рейд болуп атты деп уже эле билип калат да, туурабы? Кандай деп ойлойсуз? Менин оюмча анчалык эле секретный нерсе эмес да, эч кандай. Жок, сиз азыр могу тынчтык кезинде ошону айтып атасыз да, жанагындай хаос, ызы-чуу болуп аткан кезинде анда башкача болот. Жок, андай хаостор эми очень редко болот да, болсо дагычы. Биз турганбыз. Могу эмеден, колониядан качканда именно биз турганбыз, аспиринде турганбыз. Ошондо эч ким ишенген эмес. Бири-бириге ишенбей. Туман даже 2 метр, 3 метр көрүнгөн эмес. Тем более ал Ошол кезде дагы суукта турганбыз. Ошондо бизге келип туруп эч ким мындай ошондо баягы активисттер, жарандык активисттерден анча-мынчасы эле келип аттı, бирок жардам берген кишилер жокту. Баары коркуп калган. Карта постаңыздарда милиция иштейт, туурабы? Бирок карта постаңыздарда дагычы. Милиция иштейт. Октябрда мисалы үчүн башка сөз, келин аны айтпай эле болчу. Жок. Качан иштебейт, келин айтпай эле коюңуз ал жүрүчү. Сиз ошого өтүп кеттиңиз да, сиз просточу. Бирок эме да, менен азыркы салыштырып. карта поста мисалы үчүн ал жерде силерге кээ бирөөнүкүндө точно жазылса, бир көңөрдүкүндө момчанчы километрга чейин деп коет, болду. Туурабы? Эмеде?
ал Чүй областында ошондой километражга коюп областтарда ошондой. А бизде болсо трассаларгачы могу райондо мисалы Бишкек шаарында мисалы үчүн турганарды любой эле киши билет да. жок. Мисалы Квадрат үчүн. по квадрату командирлер өздөрү деле текшерип туруп айтат. А эмне биякта жүрөт? Мисалы үчүн айдоочуну мисалы бүт документ текшерип атпайсыңар туурабы? Айдоочулар деле силердин ошо иштей турган жериңер, рейдиңер, кимиң экениңер ошону 3 нерсени текшериш керек да менин оюмча. туура. Ал деле Чуть-чуть мындай адилетсиздик болуп атат да мындай. туура. Биз мындай 100% берип атабыз, силер болсо бизге 3төн 1 бөлүгүн берип атасыңар да. А менде күмөн болуп калып атат ушул жакта турса чынлап турасыңарбы депчи. А бирок мастарда форт өткөндө Билесиң го. Билем. Өткөндө жа. Макс Байкер менен сен тааны эсиңде? Тетиги эмедеги 12 жыл качан эле 2 жыл болду, 3 жыл болду. Эсиңде? Эмне документ берейин? айдоочу көргөндө машинанын документтери болду. Жанагы эмелер эмне болду да терте. Выбор боюнча. Жолдошто ошо бойдон калдыбы саналып. Жетпей калбады, кичине жетпей калбады. Эртең дүйшөмбү арзу. Всё, элиңиздер. Булар иштебей эле деп турабы? Азыр өштү. Өчтү да? Поговорим, парки. Эртай, вкратце, о чем был разговор? Ну, вкратце, нас остановили, вот, сказали, что рейд, попросили наши документы свои, они показали, удостоверение служебное, я прочитал, что это он. Но они сказали, что рейд идет, я говорю, есть основания, дайте покажите нам основания. Они сказали, что вот рейд идет. Я говорю, тогда у меня тоже есть документы. Он мне не поверил, как и я ему не поверил. Но его коллега Более находчивый. более находчивый, да, он сразу говорит, вот документы подходят, мне вот так показывает, я говорю, убери. А коллега в это время все это видел, но он дальше стоял, ну, скажем, свое качал, да, говорит, вот у нас Бахус, ты должен, обязан показывать документы. То есть на словах я могу сказать, что у меня есть документы, как и он сказал, что у них есть рейд. Но я и не поверил, он должен был сразу подойти, показать удостоверение, тем более, когда я уже начал расспрашивать, должен был просто показать бумагу, на основании чего они нас остановили, на основании чего они имеют право проверить документы, и все. И потом только они принесли документы, после того, как мы показали Смотри. документы. Смотри. Ну, я уверен, что документы он не понес, не показывать ему. Нет, не понес. И у этого тоже ничего нету. Руки в карманах. Я считаю, каждого гражданина они должны предоставить полноценную информацию о его остановке. Почему он тратит его время? Ради чего? И, Макс, заметь, они сказали, что проверят на НС. Ладно, там они по разговору, может быть, они это поняли, да? Но они не пробили штраф. Они сказали же, у вас штрафы, возможно, есть, мы будем проверять. Возможно, есть, а Но возможно, штрафы нет. они не проверили. Вот, ребята, если вы сомневаетесь, у них рейд идет или не идет, вы вправе у них требовать, показали, чтобы они документы на рейд. То есть там должен быть число, с какого по какое число, кем подписан, где это все проходит. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте у них. Вы имеете право всегда спрашивать и удостоверение, и документы на рейд. Все.